Дүйнөнүн ар жеринде эмгектенген кыргыз мигранттарынын көйгөйү байма-бай чагылдырылып келет. Көбүнчө курч маселелер Орусия, Казакстан, Туркияда. Арасында айлыгын ала албагандар, шылуундарга алданган, элчиликтердин кайдыгер мамилесине туш болгондор бар. Көрсө, мындай көрүнүштөр Европада дагы жок эмес экен. Бүгүнкү чыгарылышта Словакияда кулчулукка түштүк деп бизге кайрылган 13 мекендешибиздин окуясын баяндайбыз. Аларды Европага ким жиберген? Эмне үчүн компания алардын укуктарын коргогон эмес? Чет өлкөдө жумушка кирээрде документтердин, келишимдердин маанилүүлүгү жана ооз эки убадалардын пайдасыздыгы жөнүндө кеп болмокчу. 19 сентябрда Словакияда иштеген мигранттардын арызы интернетте тараган. Анда Кыргызстандын 13 жараны Европада кулчулукка түшкөнү айтылган. Каттын мазмунунда кыргызстандык Advice KG жана европалык Lehman компаниялары жүк ташып иштеген айдоочуларга чоң айлык жана ыңгайлуу иш шарттарын убада кылышкан. Бирок иш жүзүндө бирин да аткарган эмес. Алдандык деген айдоочулар бизге да кайрылды. Алардын бири Алишер Тажибаевдин оозунан окуянын чоо жайын тыңдайлы. Биз 2019-20 жылдары мотоцентрдеги Евразия компаниясы аркылуу ошол жерден барып сүйлөшүп, бул жака келе турган шарттарды угуп, анан кетип, кийин ойлонуп, кайрадан бүт барыбыз ошол жерге документ тапшырганбыз. Документ тапшырып, ортодо пандемия болуп калды, ортодо ошого байланыштуу кечигүүрөөк биз калып калдык. 2021 жылдын февраль айынын аягында, канчасында эле? 21-22-леринде 6 бала келген. Апрель айынын 12-синде 7 бала келгенбиз. Бүт барыбыз ушул Евразия компаниясы аркылуу келгенбиз. Ошол Аскар Али Нишановдун жетектеген компания. Биз тапшырган убакытта Евразия болчу, бирок кийинки биз келип аткан убакытта Advice KG болду, бирок эмне үчүн андай өзгөрүүлөр болуп кетти, биз аларды толук айтып бере албайбыз да. Ошентип 13 мекендешибиз Европада жүк ташуучу автоунааларды айдаганы даярданат. Документтерди мыйзамдуу түрдө бүтүрүш үчүн мигранттар кредит, карыз алып, компанияга чоң суммада акча бергенбиз дейт. Убада кылынган чоң айлык эсебинен карызды кайтарабыз дешкен. Тилекке каршы азыркы учурда ошол жактан Lehman SRO деп компанияга жөнөткөн бизди. Биз Аскар Али экеге ошол жерде бардык чыгыш азы болуп, бир 100 миңден 200 миңге чейинки акчаларды бергенбиз. Ошол берилген акчанын ичинде бул жака келип, биздин соц пакетибиз, бардык документациябыз бүтүп, жумушка даяр чыга турганга уруксат берилиш керек болчу, бирок тилекке каршы бул жака келип, биз Мирослав Беток менен сүйлөшкөн учурубузда ал кандай Кыргызстанда кандай сүйлөшкөндүгүн билбешин жана ошону менен бирге бул жакта биздин бардык медициналык страховка, бул жакта эл аралык айдоочулук күбөлүк код 95 деп коет. Бул жактагы убактылуу жашоочу ВНЖны бардык фирма тарабынан жасап, ошол эле мезгилде биздин айлыктарыбыздан кармап кала тургандыгын билдирген. Анан келген учурда Кыргызстанда негизи айтылган бардык балдар 1 айдан максимум 1,5 айга чейин жумушка чыгып кетет бүт бары. Бул себеп неге мынчалык кеч дегенибизде, бул пандемиянын шартына байланыштуу документация бүтүрүү өтө кыйыныраак болот. Ошого ушундай убакыт күтүп каласыңар деген. Бирок Кыргызстандан бул жака келип атканыбызда 200 или 300 евро акча алып алгыла, ол жактагы бир керектүү документтерге кетип калышы мүмкүн деген. Аны алганбыз, биз алдыбыз 45 күн, эң артыбыз 80 күн биз документти күтүп жатып калдык. Ошол мезгилде биз ал акчаларды бүт барын продуктага коротуп, фирмадан 250ден 500 еврого чейин биз аванс алып турганга мажбур болдук да. Мигранттардын дооматы боюнча аларга 30 евро стажировкага, кийин 45, 50 жана 70 еврого чейин жеткен айлык убада кылынган. Анын бүт бардыгын Кыргызстанда Аскар Али Нишановдун ошол мурда Евразия кийин Advice KG болгон компаниясы аркылуу сүйлөшкөнбүз. Ошол жерде бизге бүт бардык шарттар айтылган, бул жактагы Лемонтун шарттары айтылган. Биринчи барган учурда 30 евродон стажировкага чыгасыңар деген үйрөнгөнчө, андан кийин 45 евродон
кийин 55 евродон 62, анан 70 евро 6-айга барганда толук түрдө 70 евродон чыгып, ар бирөөбүз жалгыз машина алып чыгып кетебиз деп айтылган Кыргызстандан. А бирок ошол эле мезгилде биз бул жерге келип, самолеттон учуп келип, бул жерге компанияга келип, Словакиядан Бетак менен сүйлөшкөн учурубузда бул айткан, биз Кыргызстанда Аскар менен кандай жумуш кылганыңар аны биз билбейбиз. Биз бул жердеги кеткен чыгашаларды, силердин документтериңерди биз бүтүрөбүз. Ошол эле мезгилде силердин улам акырындык менен айлыгыңардан кармап алабыз деген. А бирок Кыргызстанда бул фирма менен түзмө-түз биздин байланышыбыз болбогон. Андан тышкаркы бизге кайсы, мисалы, убактылуу жашоого уруксат кагазы канчага бүттү, медосмотрубуз канчага бүттү, айдоочулук баягы чип картабыз канчага бүттү, эл аралык деңгээлдеги айдоочу деген кагазыбыз канчага бүттү, эч бир нерсени бизге чек менен көргөзгөн жок. Биз ар бирөөбүз кирип, ошол сураган учурда биз канча карызбыз, канча айлыкта биз кутулабыз деп сураган учурубузда, бул көпкө созулган процесс, эч кимдикин ар кимдикин изилдеш керек деп ошондой бир убакыт созуу болгон, бирок ар кимибизге эч кандай кагаз көргөзбөгөн. Ал Мирослав Бетак коркут иретинде дейбизби же башка кандай түшүнсөк болот, бирок ар бирөөбүз 4772 евродон 5,5 еврого чейинки чыгашаны биз бул компанияга төлөп беришибиз керек. Анан ошонун негизинде башка жака кетишибиз керек экендигин айткан. Аны мен деле Мирославга кирип өзүм сураган учурда ал айтты, бул нерсе мен силерди Кыргызстандан бул жака эмгек келишин негизинде чакырдым. Эми силер башка компанияга кетебиз деп атасыңар. Ошого мен силерди Европада үйрөттүм. Бул силердин мага төлөгөн, бунун жарымы силердин кеткен чыгашаңар, бул жакта документиңерге кеткен чыгашаңар, а жарымы болсо мага кандай ушул моральный ущерб катары мага төлөп бересиңер деп ошондой түшүндүрмө берген. Аскарали Нишанов жиберген кишилер үчүн жоопкерчилик алып, маселени өзүм Европага элчи болуп келип чечем деп жооп бериптир. Биз ошол эле учурда Аскарали Нишановго байланышып, келиңиз ушул маселени чечип бериңиз дертерек, сиз айтканыңдай болгон жок, бул жакта бүт баары башкача болуп атат деген учурубузда, ал жакын аралыкта келерин жана Европага Кыргыз Республикасынын элчиси болуп келерин айтып, келген учурда бардык маселелерди орду менен чечип берерин айткан. Австрия, Венага келем деп айткан, кимдир бирөөлөргө Венгрияга келем деп айтыптыр. Дагы бир Эшмамбет аттуу мигрант ушул эле маселени чечип берем деген Нишановдун Бетактын астында кечирим сураткан жайы бар дейт. Бул деген 12 августта мен заявление жазып бирдим Мирослав Бетакчы. Аудио записи бар менде. Киргенде мындай деп айтты да, сен менден жумуштан кете албайсың деди. Эмне себепмен десем, мен сага кылган жакшылыктарды сен мындайча түкүрүп кетип атасың дейт. А эмне жакшылыктарды кылдым десем, документ жазаттым, сен мага деген студент болуп келгенсиң дейт. Сен мага эчтеке жок болуп келгенсиң дейт. Документиң жок, мен сага бүт жазап бердим дейт. А биз мисалы үчүн Аскар Нишановго берген акчаларыбыздан 370 эле евро кетет деп айтканда, сенин документиңди жака барып эле 370 евроны деле зарплатаңан алат, болду брачка деп айтканда, өзү да брачкада төлөгөн киши да, брачкада ушинтип койгон, анан жака келдик, брачка болуптум дешканда, 370 эмес, 4770 деп чыгарды мага. Бирок мен жанагы сөзүмө кайра келейин, 12 сентябрда августта киргенде КГБга чалып, полицияны чакырып, мен сени ушул жерден как неме депортко кетирем деп Мирослав Бетак айтып атат да магачы. Ага мен айттым, эмне себепмен андай кыласың, мен сага акчаңды төлөп берем, жанагы карыздарым, мага кетирген карыздарды сен биринчи берсең чек катары, мен сага ошол акчаларыңды мен зарплатам менен төлөп бермекмин дедим да. Десем, мен аныңа карабай туруп, КГБга чалып туруп, сени депорт кылам, яна Кыргызстанга барганда дагы өзүнчө дагы сүйлөшөбүз деп ушинтип айтты да. Мен ошол сүйлөшкөндөн эске чыгып, Аскар Байкеге чалдым.
Аскар аке, мен ушинтип заявление жазып ушинттим десем, врачка нормальный кылып турсаң, красавчик деп ушинтип колдоду да. Макул деп турсам, 2 мүнөткө жетпей, бир 5 мүнөттүн ичинде кайра чалды. Тура эмес кылып коюпсуң, врачка кайра барып кечирим сура деди. Кантип кечирим сурайм десем, барып кечирим сура, ал жактан уже сен сурабасаң, бетек сени, короче, депортация кылып салат. А сен Кыргызстанга барсаң, үй бүлөң бар, карызга алып келгенсиң, ошол нерселериң сени кайра коккоңдон кармайт да, кандай кылып каласың врачка деп. Эми туура жагын айтты деп ойлоп кетесиң бир чети. А бирок кийинчерээк ойлонуп, баягы кичине акылыңа келгенден кийин, бул кайра Мирослав менен сүйлөшүп, экөөнүн ортосунда бир келишим болгон окшойт да. Ошол себептер менен кайра мени неме кылып кечирим сураттырган 13 августта. Как раз эмне үчүн бул даталарды билип атам. Себептен 13 августта мен туулган күнүм болчу. Ошол күнү кирип, мен бетектен кечирим сурап, как униженный лох сыяктуу кирип, ошодон кечирим сурап чыккам да. Мен кыргыздардан Аскарбекке чалып, ишенип чалган да, ага чейин мынтип айткан. Врачка жумуш жакпаса, мен сени ал жумуштан алып кетем деп айткан. Мен кудуретим жетет деген. Кайра эми ишенген кишиң, жиберген кишиң ушул болуп аткандан кийин чаласың да. Чалгандан кийин жана кайра кечирим сурап атканда, мен мындай чыкканда духам пал да, мындай чыккандачы. Акыры Нишанов Европага барыптыр. Анын Европага жөнөгөнүн Тышкы иштер министрлиги дагы өзүнүн пресс-релизинде маалымдаган. Кыргызстан бияка келгенде ал даже жологон жокпу. Чынын айтайын, информация жок, бирок учуп келди деп уктук. Бияктагылар айтып атат, көрдүк, Аскар келиптир деп, бирок результат жок. Кайра эле ухудшение эле болуп кетти да. А бияктан бүт бар кыйрапан деп келатканда уже биз мисалы үчүн мындай айткандачы, тууган. Эми 13 кыргыз баяктан күйүп аткандан кийин, бул бизди жиберип аткандан кийин, биз ага акча төлөп аткандан кийин, кичине боор орган киши болсочу, Кыргызстандан көчөңүлүп учуп келмек да, мисалы үчүн. Муну уккан соң элчи болом деп доорунган Аскарали Нишанов ким деген суроо туулат. Ачык булактарга кайрылдык. Көрсө, Нишанов көптөн бери саясатка кызыгып жүргөн киши экен. 2012 жылы ал КСДП партиясы менен Бишкек шаар кеңешинин шайлоосуна аттаныптыр. Партия тизмесинде ал 98-орунда болгон. 2020 жылы Нишанов кайрадан шайлоого аттанат. Бирок бул жолу парламентке киргиси келген. Анысы баягы эле чууландуу Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде 81-орунда болгон. Жарнактардын арасынан Нишановдун видеосун таптык. Мекенге илим билимимди, тажрыйбамды, энергиямды берүүгө дайым даярмын. Канат кагып, күйүп жанып, кадырына жетемин, мекеним Кыргызстан. Аскарали Нишановдун элчиликте, Тышкы иштер министрлигинде иштерин же деги эле дипломатияга тиешеси бар жогун ачык булактардан таба албадык. Бирок анын атына берилген дипломатиялык паспорту биздин колго түштү. Андагы маалыматка караганда, Нишанов паспорту быйыл 21 июнда алган. Паспорту берген орган MFA деп турат. Бул Ministry of Foreign Affairs, же кыргызча Тышкы иштер министрлиги деп чечмеленет. Дипломатиялык паспорттун изи мурун деле чууландуу болуп келген. Мисалы, 2018 жылы мурунку социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова дипломатиялык паспортту колдонуп, чет өлкөгө эс алып жүргөнү парламентте айтылган. УКМКнын маалыматына алайык. Аскарбек Шадиев Кыргызстандан чыгып, дипломатиялык паспортун колдонуп, Тажикстандан Орусияга жөнөгөн. Мыйзамга ылайык дипломатиялык паспорттор өлкө жетекчилерине жана дипломатиялык рангы бар кызматкерлерине берилет. Жеке ишкер Нишанов Матраимовдун партиясы менен шайлоого катышканы эле белгилүү. Андан тышкары мамлекеттик кызматтарга дайындалганы жөнүндө маалыматты таба албадык. Бул маселе боюнча Тышкы иштер министрлигинин пресс кызматына кайрылдык. Бирок кызматкери дипломатиялык паспорт тууралуу маалымат бере албасын айтып, расмий өтүнүш жөнөткүлө деп жооп берди. Все, хорошо, мы отправим запрос тогда. Спасибо.
Дипломатиялык паспорттар эл аралык мааниге ээ. Ал аркылуу мамлекеттик кызматкерлер визасыз 45 мамлекетке кире алат. Албетте, дипломатиялык паспорт менен өз кызыкчылыгы үчүн кыянаттык менен пайдаланууга болбойт. Тышкы иштер министрлиги Нишановдун Европага жөнөгөнү тууралуу пресс-релизинде дагы анын дипломатиялык рангы жөнүндө билдирген эмес. Ошондо жеке ишкер өзүнүн бизнес маселелерин чечүү үчүн кыргыз дипломатиялык паспортун колдонуп жүргөнбү? Мигранттар атаган Евразия компаниясында таптык. Бирок айдоочулар Европага Advice KG компаниясы аркылуу чыгып кеткен. Ал Нишановго таандык. Кыргыз жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу үчүн лицензиясы бар. Бул маалыматты Migrant KG сайтында көрүүгө болот. Биз Аскарали Нишановдун бул окуя тууралуу пикирин билүү үчүн социалдык тармактардагы баракчаларына кайрылдык, бирок жооп ала албадык. Advice KG компаниясы менен байланышсак, силердин каналга интервью бербейбиз деп кутулушту. Бирок чет өлкөгө иштөөгө чыгарда документ, лицензия жана мыйзамдуулугуна көңүл бөлүү оң. Фирма мыйзамсыз иштесе, толук документтер менен камсыз кыла албаса, сиздин укуктарыңарды коргоп бере албайт. Ооз эки келишимдерге ыраазы болуп жүрө бербеңиз. Болбосо үй бүлөңүзгө жардам бергендин ордуна тескерисинче өзүңүз жардамга муктаж болуп каласыз. Айдоочулардын окуясына кайтсак, алар Европадан асман чапчыган кыялдар менен келген. Эми Европага барганда эле байып кетесиңер деп жөнөткөн да. Барасыңар жыргайсыңар деген. Бул жактан балдар менен бул жакта иштеген балдардын видеолорун группага жөнөтөт эле. Алар деле айтат эле, барсаңар жыргал, бул жакта жакшы, адам укугу бузулбайт деп жөн эме кылат эле, сөздөр менен айтышат эле. Анан биз деле ошону ойлойт элек, Европадан ошону күтөт элек. А бул жака келсек эле андай болбой эле бир мындай айтканда африк фирмага киргизип койгондой болуп калды да. Акчаны баш эле биз көрсө зарплата албай эле иштеп жүргөн экенбиз. 45 евродон күнүгө болгондо ошондо где-то 1,5 миң зарплатабыз тийсе, анын үстүнө ошо 600 кошулуш керек экен. А бизде деген баш эле зарплата жок болгон экен да. Бир ай толук эле иштеп аттык, 30 күн болсо 30 күн эле иштеп аттык. Анан бизде андай выходной андай мындай жок эле. Ошо келгенде отурган бойдон, ошо бойдон мына жумуштан бошогондо түштүк машинеде. Биздин интервьюда мигранттар бийликке да кайрылуу жасашты. Боякта канча деген кыргыз ушунча эле кулчулукта эле жүрө беребиз. Мамлекетте оңдогулачы, ушинтип темселебейлик. Мекенибизге барып, үй бүлөбүздүн жаныбызда иштейлик. Бул эмне биз бекерден Европага келиппиз. Биз мындай ишканда үй бүлөбүз менен жертвовать этип келип атабыз. Боякта жүрөбүз, Кудай сактасын, бирөө өлүп кетсе, ошол бойдон бир туугандарыбыз да ыйлайт да. Мына бул жерде коллегабыздын бир апасы өттү, мына өзүнүн апасы. Акча жоктугуна байланыштуу бара алган жок. Апасына топурак сылып алган жок. Бул эмне деген шумдук? Мамлекет деген кичине мындай элди деген миграцияга кетирбей, наоборот, өзүнө чакыш керек да. Европада эмне көп? Завод көп. А бизде эмне көп? Коррупция көп. Ошону тыйбайбы? Сиз жана суроо берип атасыз, үй бүлөңүз эмне деп жооп берип атасыңар? Үй бүлөгө азыр деле кетип калганда, монда көзүң 36 болуп атат, бирок кечирип койгула, акчаң жок болгондо кичине намыстанат кезиңде. Европада иштеп келдик, тиги врачка, тигиндей мындай деген сөзгө калып, канча мен келдиң деп да сураганда башың жерге салгың келбейт да. Кача 1000, 2000, 3000ди чөнтөгүңө салып, братан, ушундай мен келдим десең, красавчик дейсиң да. Тигилде элечи. Ал жок болотпу? Ал жок. Ал чөнтөгүбүздө 17 евро турат, бирөөдө 1 евро турат. 13 айдоочу жарым жыл тынымсыз иштөөдөн кийин Бетактын ишканасынан кетип, жаңы фирмага орношту. Алардын айтымында, жаңы иш орунда юристтер, укук коргоочулар жардам берүүдө. Лемон компаниясы күнү-түнү иштетип, акчаларын толук бербей койгон. Аскарали Нишановго таандык Advice KG компаниясынан да жардам болбогонун айтат мигранттар. Advice KG'нин өкүлдөрү силерге интервью бербейбиз дегени менен, биз дагы эле бул компаниянын жетекчилери жана Аскарали Нишановдун өзүнө микрофон сунганы даярбыз.